16 bölüm. Лебинин, Кааттын, Ицардын уулу Корак, Рубейн уулдарынан Элияптын уулдары Датан менен Абрам, Пелеттин уулу Оон Мусага каршы чыгышты. Алар менен кошо Исраил уулдарынын ичинен жыйынга чакырылган атактуу жамаат башчылары болгон 250 адам каршы чыкты. Алар чогулуп келип Муса менен Аарунга каршы мындай дешти: "Силердики жетишет. Бүт жамаат ыйык, бардыгы ыйык, Теңир алардын арасында. Эмне үчүн силер өзүңөрдү Теңирдин элинен жогору коесуңар?" Муса муну укканда жүз төмөндөп жыгылды. Анан ал Коракка жана анын таламдаштарына мындай деди: "Эртең Теңир ким өзүнүкү экенин, ким ыйык экенин көрсөтөт. Ошону ал өзүнө жакындатат. Өзү кимди тандаса, ошону өзүнө жакындатат. Мындай кылгыла: Корак жана анын таламдаштары жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идишиңерди алгыла. Эртең ага от салып, анын үстүнө Теңир алдында түтөтүлүүчү заттарды салгыла. Ошондо Теңир кимди тандаса, ошол ыйык болот. Леби уулдары силердики жетишет." Муса Коракка дагы мындай деди: "Леби уулдары, кулак салгыла. Кудай силерди Исраил жамаатынан бөлүп алып, Теңирдин жыйын чатырында жамаатка кызмат кылып турушуңар үчүн өзүнө жакындатканы силерге аздык кылып жатабы? Ал сени жана сени менен кошо бардык бир туугандарыңды, Леби уулдарын өзүнө жакындатты. Силер болсо ыйык кызмат кылуучулукка да умтулуп жатасыңар. Ошон үчүн сен жамаатың менен Теңирге каршы чыгып жатасың. Аарунга наалыгыдай, ал ким эле?" Анан Муса Элияптын уулдары Датан менен Абрамды чакырганы киши жиберди. Бирок алар: "Барбайбыз. Бизди чөлдө өлтүрүш үчүн сүт менен бал аккан жерден алып чыкканың аздык кылабы? Эми сен бизге үстөмдүк кылгың барбы?"